Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Кайра-кайрелі 2010 жылдағы кандуу окуяларды айтып, эстетип, ансызда жакындарынан айрылып, кан жутуп калган элдин эски жарасын тырмай берген келбейт. Бирок айла жок. Ошондогу канкорлор бүгүн дагы жаны тынбай, ар жерге барып башын кумга тыгып жатып алып, бүгүнкү тынчтык жашоону бузгусу келип, бийликке болгон кумарынан кайта албай, кайра эле ар кандай пландарды түзүп, чиймелерин чийип, биринчи мынтемин, анан тигинтемин деп, Бакиевди канкорго айлантып, жаманаттуу кылып кетирип тынгандай эле, эми бүгүнкү бийликти дагы талкалаймын деп жулкунуп аткандарын көрүп туруп, айла жок кайра сөз кылууга мажбур болосун. Мейлеми, пешенесине жазылган экен, Кыргызстандын президенти болуп иштеди. Жакшыбы жаманбы 5-6 жыл мамлекетти башкарды. Кой эми башка элдердин алдында дагы бул кыргыздар мурдагы президенттеринин баарын кууп чыгып, калганын камап, ушинтип ит мышык болуп, өз ара кырылышып жүрө беришет деп сөз болмок түгүл, болорунча болдук. Эми жөн эле кеткенди кетти кылып, камакта кармап отурбай эле ынтымактуу тынч жашайлы. Башкаларга окшоп, биз дагы экономика менен, технологиялар менен, спорт, коопсуздук жана башка зарыл иштер менен алектенели десе, болбой эле жулкунуп, кайра эле ошолор эч эле тынч отура албай коюшту. Президент Жапаров мурдагы президенттеринин баарын чогултуп, өткөн кеткен жакшы жаманды унуткула, 5-6 кылып элди тарапташ санаалаш кылып бөлүп алып, бири-бириңерге асылбай кечиришип, эми мамлекетибиздин өнүгүшүнө тоскоолдук кылбагыла деп дагы көрдү. Жок, баары макул болсо дагы ушул Алмазбек Атамбаев эч эле саясатка башын тыкканын токтото албай жатканы көрүнүп турат. Өзүн камактан чыгарып, ооруп атам, барып дарыланып келейин десе, макул эми барса барсын, ден соолугун калыбына келтирип алсын десе, Испанияга барып алып, баягы коррупция менен айыпталып жаткан Сосинтернчилердин башчысы, Испаниянын премьер-министри Педро Санчес менен кайра эле саясат кылып жатканын баарыбыз көрүп билип турабыз. Анысын болсо кызматтан кетсин деп өзүнүн эли Мадридте канча митинг, протест кылып жатканы менен иши жок эле, утуру Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип күйдүрөт. Бир туруп Темирлан Султанбековду бошоткула деп көрдү. Бир туруп Ирина Карамушкинаны дагы бошотуш керек деп көрүштү. Кыскасы Атамбаев Кыргызстандан кеткени менен кыргыз саясатынан 1 метрге дагы кеткен жок экени талашсыз факт болуп турат. 2010 жылы Бакиевдин бийлигин кулатыш үчүн апрель-июнь кандуу окуяларын башка сырткы күчтөрдүн көмөгү менен жасашкан болсо, эми бул жолкусунда кыялында эми ошол Европа тараптагы оюнчуларды колдонгусу келип жатканы даана көрүнгөнү качан. Кечеги күнү Кой Таш окуясы боюнча жана башка кылмыш иштери боюнча сот отуруму болуп, Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Ирина Карамушкина сыяктуу ошол күндөрү Кой Ташта атышууларды, кадимкидей мамлекет менен куралдуу кагылыш жасаган адамдарды камакка алуу өкүмүн чыгарганы маалым болду. Алмазбек Атамбаев чет мамлекетте болгон үчүн сыртынан соттолуп, 11,5 жылга абакка кесилди. Күтүлгөндөй эле Атамбаев билдирүү жасап, эми Кыргызстанды эл аралык кылмыш жаза сотунун Рим статутун ратификациялоону сунуш кылып чыкты. Ошентсеңер анан мен ошол жерде соттоломун, ошолор мени күнөөлүү деп тапса жооп берем, актаса акталамын деп чыкты. Ошентип Атамбаевдин кезектеги саясий оюну башталганы элдин баарына ачык так түшүнүктүү болду. Кыргызстандан кетип жатып абактан чыккан күнү белгилүү Терминатор фильминде Шварценеггер ойногон киборг киши өлтүргүчтүн I'll be back же мен кайра келемин деген сөзүн бекеринен айткан эмес эле да. Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно летать на лечение, пролечиться. Но я как всегда вернусь, I'll be back. Туура, Алмазбек Атамбаевдин мүнөзүн кыргыз эли эле эмес, башкалар дагы билип калган. Анткени ал жана анын баягы убактылуу өкмөтүнүн мүчөлөрү 2010 жылы апрель-июнь окуяларын өтө дыккат жана аеосуз, мыкаачылык менен уюштуруп, кыргызстандыктардын башына кара булут айлантканга жетишкен. Алардын айынан Бишкекте, Ош менен Жалал Абадта канчалаган мекендештерибиздин каны төгүлдү. Канчасы мерт кетти, канчасы майып болду, канчасы камалып да кетти. Канча балдар жетим калды, канча келиндер жесир калды, канча ата-энелер балам деп боздоп калды. Булардын колунан ошондой иштер келгенде эле кыргыз эли дагы, коңшу колоң дагы бул убактылуулардын Кудайдан жөө качкан канкорлор экенин, бийлик үчүн, байлык үчүн өз элине кыргын салганга да даяр адамдар экенин көргөн жана түшүнгөн. Бирок элдин баары түшүнүп, өз көзү менен көрүп, ынанып, акылы жетип турган ушул нерселерге азыркы күнгө чейин кээ бир мекендештерибиздин баамы жетпей жатканы таң калтырбай койбойт. Дагы эле ошол убактылуулардын жомокторуна ишенип, ошолордун сөзүн сүйлөп отургандар бар экенин көрүп, таң каласың.
Бирок эми Терминатордун сөзүн сүйлөшөбү же Ван Дамдын сөзүн сүйлөшөбү, кыргыз эли дагы, бүгүнкү кыргыз бийлиги дагы алардын жетегине жетеленип, оозун ачып алданып калбашы турган сөз. Кой эми деп аяганды коркоктук деп, унчукпай жумшак жакшы сүйлөгөндү алсыздык деп кабыл алып жатышкан болсо, анда өздөрү адашып жаткан болот. Учурунда ОПГларга дагы, алардын ишенген ана башына дагы дал ушинтип, кой, антпе, жакшы бол, мыйзамды сакта, арам иштериңди токтот, мамлекеттин тынчтыгын бузба, жөн жүр деп бир канча жолу эскертилген болчу. Эсиңиздерде болсо. Генерал Ташиев кайерге барса ошол ОПГларга, криминалдарга кайрылуу кылып, жакшы сөз менен эскертип жүрдү. Токтобосоңор аягы жаман болот деп катуу дагы айтып көргөн. Угушпады, тейтеңдеп 5-6 балага автомат көтөртүп алып, кара жиптерди учуртуп аяк айдап, бияк айдап, ага барып басылып, талаптоноп, буга барып басылып, жулунуп, братский куругу менен өздөрүнчө мафиясынын кызыкчылыгы үчүн билгенин кылышып, мамлекеттин иштерине мурдагыдай эле кирише беришти. Мамлекетти, элди, президент Жапаровду, генерал Ташиевди тоготпогондой мамиле кылып жатышты. Акыры жакшы сөздү түшүнбөгөндөн кийин өздөрүнө жараша, өздөрүнө жаккан ыкмада жазасын алышты. Ошон үчүн бүгүн дагы өздөрүн терминатор сезип жаткандар, убактылуу болсо дагы бактылуу болушкандар, кой дегенде коюп калып, мыйзамды сыйлап, кыргыз элине душмандык кылбастан, интерин пинтериндери менен биригип алып, Рим статут, анан Баланча статут, Түкүнчө статут деп оюн кылып, элдин башын айлантпастан, адамча мамиле кылышса өздөрүнө эле жакшы болот эле деген сөз. Бир кездери генерал Ташиев адамга адамча, айванга айванча мамиле кылабыз деп жөн жеринен айтпаса керек. Айвандарга биз айванча мамиле кылабыз. Адамдарга адамча мамиле кылабыз туугандар. Эми жанагы азыр бийликтин ар кайсы жеринде отуруп алып, күндүзү мамлекетке, түнү ошол терминатор чалыштарга кызмат кылып аткан уяты жок кызмат адамдарына дагы бир-эки ооз сөз. Урматтуу терминатор чалыштардын погончон, галстукчан болуп, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн кишилери. Ак үй, көк үй, парламент, ички иштер министрлигинде, прокуратура, бажы, ал эмес атайын кызматта дагы отурган кишилер. Сиздерден жөн гана Кыргызстандын жараны катары сураныч. Антип 2-3 фронтто ойногонду токтотуп, эр болсоңор, адам болсоңор, жүрөгүңөрдө жок дегенде ийненин учундай болсо дагы ыйманыңар бар болсо, жөн эле мамлекетти алдаганды, кыянаттык кылганды, саткындык кылганды, саботаж кылганды өзүңүздөр эле токтотуп койсоңуздар болот. Күнү бою президент Жапаров менен генерал Ташиев эмне десе жарайт эле жарайт деп, мойнуңар үзүлүп кеткидей болуп ийилип, титиреп, колуңар көкүрөктөн түшпөй, өтө берилген, өтө мамлекетти, элди сүйгөн, ушул бийликтин реформаларын, иш аракеттерин колдогон болуп көрүнүп, күйүп-пышып роль ойноп, анан түнү бою баягы терминатор чалыштардын тобуна барып кошулуп, бар жокту төкпөй чачпай айтып берип, кызматтык абалыңардан пайдаланып аларга ар кандай маселелерин чечкенге жардам берип, мына атабыз майда келет, атабыз жайда келет деп, анан бул эки досту антип салабыз, мынтип салабыз деп, ичиңерде ит өлгөн бети жоктукту токтотсоңуздар жакшы болмокта. Майда кызматтагылары го мейли эми, жаштык кылып жатат дейин десең, килейген чоң эле кызматтарда отуруп алып, эки жүздүүлүк кылгандан уялсаңар болот. Же президент Жапаров менен генерал Ташиев качан мыйзам чегинде өпкөңөрдү үзмөйүнчө токтоно албай, эч ким көрбөй атат, укпай атат, билбей атат деп, өзүңөрдү өзүңөр алдап жүрө бересиңерби? Ар бир нерсе өз убагы менен болгондой эле, сиздердин дагы маскаңар чечилген күндөр келет жана ал күндөр алыс эмес экени талассыз. Кыргызстаныбыз чакан, 7 миллион гана эл жашаган өлкө экенин унутпасаңыздар болгону. Силер эмне кылып жатасыңар, ким менен эмнени пландаштырып, качан, каерде эмне кылганы жатасыңар, каерде кофе ичкен болуп, каерге ким менен тойго барган адам болуп, курортко жаткан, дарыланганга жаткан киши болуп, ким менен жанаша жашаган коңшу болмуш болуп, пысмыйып эки жака ойноп жүргөнүңөрдү билиш эч кандай маселе эмес экенин баарыбыз сыяктуу эле сиздер дагы жакшы билсеңиздер керек. 2010 жыл боюнча дагы бир-эки пикирлерибиз менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Өзү негизи кандай болгон күндө дагы ошол 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары боюнча кайрадан толук кандуу, көз карандысыз, адилеттүү териштирүү жүрүшү керектиги 1000 жолу айтылды. Баары бир ал күндөр боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен Курманбек Бакиев сот алдында беттешип, кыргыз элинин көзүнчө
түз эфирде конкреттүү түрдө ким эмне кылганы боюнча так чындык такталышы керек. Болбосо убактылуу өкмөт баленин баарын Бакиевтерге шылтап, Бакиевтер болсо убактылуу өкмөттү күнөөлүү деп, ортодо жабыркаган Кыргызстан эли чындыкты толук билбей, жөн эле ар кимди жаман көрүп жүрө берет. Бакиевке ишенгендер убактылууларды, убактылуулардын жомокторуна ишенгендер Бакиевтерди жаман көрүп, тарыхый тактык жок болуп тура берет. Эл болсо Курманбек Салиевич Белоруссияда, Эмоминтип Алмазбек Шаршенович Испанияда жатып алып, экөө тең Кыргызстанга келсе камалат деп отура беребиз. Булардан тышкары дагы бир мурдагы президент Аскар Акаевич болсо Москвада жүрөт. Өзү негизи бир кызыктай эле болуп, ар кимиси ар жакта жүрбөстөн, өз үйлөрүндө карылыктын доорун сүрүп, небере чеберелери менен отурушса болмок. Апсыгып саясатка аралашпай, жөн эле ардактуу аксакалдар катары акыл кеңешин айтып, мамлекеттик иш-чараларда төрдө конок болуп отуруп, эл журтка ак батасын берип эле жүрүшсө болмокта. Кой Таш элдик республикасынын курамын деп өзүнүн досу менен кырылышып, айылдын баарын чогултуп, бука союп берип, таш төгүп берип, өзү терминатор болуп атышып, кан төкпөстөн. Эми эмнеси болсо дагы биздеги абал ушундай. Бири-бирибизди шыбап, бийлик талашып, чукуланып бүтпөй атабыз. Бирок дүйнөдө абал өтө кооптуу болуп турганынан баарыбыз кабардар болсок керек. Элдер ядролук согушка даярданып, жөөттөр Иранга кол салып, Орусия Украиндер менен аягына чыкпай, Индия, Пакистан аякта тынча албай, кыскасы дүйнөдө тынчтык жок. Мындай маалда мамлекетибиздеги тынчтыктын кадырына жетип, ар бир күнүбүзгө шүгүр кылып, жасалып жаткан кайра куруу иш-аракеттерди колдоп, кубаттап, бири-бирибизди сыйлап, үлгүлүү болуп, адеп ахлагыбызды, маданияттуулугубузду арттырып, жок дегенде таштандыны туш келди жерге эмес, таштанды челекке таштап, памперстерди сай каналга сууга агызбай, жолдон өткөндө светофорду карап, жашыл жанганда зебра менен басып, автобусту үйдүн туушунан эмес, аялдамадан күтүп, самокатты айдап алып көрүнгөн машинанын түбүнө кирип кетпестен көзүбүзгө карап, үйгө келип алып аялыбызды көгала кылып сабап, фингалдары менен интернетке чыгартып реклама кылбастан, фестиваль десе эле чечинип ич кийимчен селофан кийип барып албастан, жолук салын десе бетибизден бери чүмкөнүп паранжага кирип кетпестен, болушунча өзүбүздү оңдоп, коомубузду алдыга карай жылдырууга аракет кылсак деген гана ой. Унааларыбызды жайыраак айдап, жол эрежесин сактап, күн сайын эле 5 адам өлдү, 3 адам өлдү деген кайгылуу кабарлар чыкпай турган болуп, блогер деп койсо эле ар нерсеге билип билбей башты тыга бербестен, иликтөөчү десе эле аферист болуп ушак аяңды окшошсо окшошпосо дагы жаза бербестен, сунос десе эле жашап аткан элдин баарынын үйлөрүн бузуп, талаага таштап койбостон, бардык нерсени болушунча өз ордунда кылып, туристтик сезонду мыкты деңгээлде өткөрүп, өзүбүздүн мыкты эле экенибизди куру сөз менен эмес, иш жүзүндө күнүмдүк жашообузда көрсөтсөк деген гана тилек. Келген коноктун баары суктанып, Кыргызстандын табияты да, эли да сонун экен, келерки жылы дагы келебиз деп кеткидей болсо кандай жакшы. Өлкөбүздө тынчтык, жакшылыктар гана болсун. Эли жерибизди Кудай колдоп, өнүгүп өскөн, бакубат, күчтүү мамлекеттердин катарын толуктаганга буйрсун. Саламатта калыңыз.